Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналдан такталган маалыматтарды көрө аласыз. Бир мөөнөт өзү, бир мөөнөт досу отурат дегенге жооп. Мындай макулдашуу Камчыбек Ташиев менен болбогонун Садыр Жапаровдон кабар агенттигинин журналисти сураган. Президенттин айтымында Кыргызстан демократиялык өлкө. Өлкөнү ким башкарарын бир ууч адам эмес, Кыргызстандын эли чечет. Ал конституцияга ылайык ар бир жаран шайлоого катышууга укуктуу экенин белгилеген. Жапаров бир мөөнөт тигил, бир мөөнөт бул деген сөздөр элдин тандоо укугун жокко чыгарууга аракет катары кабыл алынаарын айткан. Коррупция жана криминал менен күрөш токтобойт. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында бул маселе 24 саат бою көзөмөлдө жана бардык мамлекеттик кызматкерлерге талап катуу коюлат. Президент буга чейин да көзөмөл жүргүзүп келгенин жана мындан ары дагы көзөмөлдү күчөтөрүн айтты. Ал өлкөдө криминал жана коррупция болбошу керектигин баса белгиледи. Массалык башаламандыктарды уюштуруу иши боюнча кармалгандар 10 апрелге чейин камакка алынды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Камакта калтырылгандар Ички иштер министринин мурдагы ордун басары Курсан Асанов, элдик парламенттин координатору, премьер-министрдин аппаратынын мурдагы жетекчиси Бекболот Талгарбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алы Карашев, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаев, президенттин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Курманбек Дыйканбаев. Белгиленгендей, учурда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан массалык башаламандыкка даярданууну уюштуруу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келди. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев 13 февралда таңкы саат 3-төрдө Бишкектеги Манас эл аралык аба майданына учуп келди. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 10 февралда Ташиевди кызматтан алган. Генерал Германияда дарыланып жаткан болчу. Кечээ Ташиевдин Кыргызстанга бүгүн таңда келери айтылып, тарапташтарынан аэропортко келбегиле дегени тараган. Камчыбек Ташиевди УКМКнын экс-төрагасы кызматынан алып, анын өзүн сактап калдым. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров акыркы окуялар боюнча кабар агенттигине маяк куруп жатып айтты. Чечим кабыл алар алдында досума телефон чалып, бул жакта болуп жаткан абалды түшүндүрүп, кызматтан алып жатканымды билдирип, анан чечим кабыл алдым. Мен мындай тез чечим кабыл алуу менен досумдун өзүн сактап калдым деп эсептейм, деди президент. Камчыбек Ташиевди кызматтан албасам, жогорудагы багытта иш алып баргандардын аракеттеринин аркасында. Бул сөздөр дагы да күчүп, мамлекеттик түзүмдө иштегендер арасында коомчулукта ажырым пайда болуп, ал турсун тирешүүлөргө дагы алып келмек. Ошондуктан досумду кызматтан алууга туура келди. Мен үчүн мамлекеттеги стабилдүүлүк баарынан жогору, деди президент. Жапаров Ташиев экөөнүн достугу кала берерин белгиледи. Улумдарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Анын айтымында чечим мамлекеттен элдин тынчтыгы, биримдиги үчүн кабыл алынган. Президент генерал экөөнүн достугун кайсы бир кызматка же кандайдыр бир кызыкчылыкка байлоо туура эмес экенин кошумчалады. Чечкиндүү кадамдарга барбасам, эл экиге бөлүнмөк. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча маек берип жатып билдирди. Жапаровдун сөзү боюнча иштин баары жогорку кеңеште башталган. Айрым депутаттык топтор эл өкүлдөрүн чакырып алып, биз тарапта болосуңбу же тиги тараптасыңбы деп бөлө баштады. Бул тарабың ким дагы, тиги тарабың ким деп сураган депутаттарга бул тарап генерал тарап деп погонду көрсөтүп, тиги тарап президент тарап деп иш жүргүзө башташты. Андан кийин бул бөлүп жаруу көчөдөгү аксакалдарга да өттү, деди өлкө башчы. Бөлүндүрүүчүлөр мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрө салалы деп кол чогултуп, жогорку жак менен макулдашылган. ЖК мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяламай болду дешип, элдин башын айланта башташканы айтылды. Эгер мен тез арада ушундай чечкиндүү кадамдарга барбасам, жөнөкөй элге тарап, эл дагы экиге бөлүнө баштайт эле, деди Жапаров. Президент Садыр Жапаров маегинде Нурланбек Тургунбек уулунун жогорку кеңештин төрагасы кызматынан кетиши тууралуу суроого да жооп берди.
Мамлекет башчы президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү боюнча 75 адамдын кайрылуусуна кимдер катышкан, ага парламенттин депутаттарынын тиешеси бар жогу тергелип жатканын билдирди. Журналисттен жогорку кеңештин төрагасы өз каалоосу менен кызматын тапшырып берди. Анын бул кадам акыркы окуяларга 75 адамдын катына кандайдыр бир байланышы барбы деген суроосуна мындайча жооп берди. Түздөн-түз тиешеси бар деп айткандан алысмын. Балким ошолордун же алардын уюшкандардын жетегине кирип кеткендер. Балким ошол катасын сезип, депутаттардын өз ара бөлүнө башташына жол бергенине өзүн айыптуу сезип ушундай жыйынтык чыгаргандыр, деди ал. Эскерте кетсек, Нурланбек Тургунбек уулу кечээ отставкага кетип, ордуна Марлен Маматалиев шайланды. Бишкек шаардык ички иштер башка башкармалыга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулун сындаган видео кайрылуу жасаган Facebook'тун колдонуучусу Жолдош Сыргаков кармалганын кабарлады. Шаардык милициянын маалыматында бул социалдык тармактарга мониторинг учурунда аныкталып, видео жогорку мамлекеттик кызматкерлердин кадыр баркына доо кетириши мүмкүн деп табылган. Тергөөгө чейинки текшерүү учурунда Жолдош Сыргаков аныкталып, ал укук коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аларды сөгүп какканы айтылды. Жыйынтыгында ал боюнча материалдар Бишкектин 1-май райондук ички иштер башка башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Майда бий баштык беренеси менен протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жолдош Сыргаков 12 февралда Facebook'тагы баракчасынан Нурланбек Тургунбек уулунун спикерликтен кетиши боюнча видео чыгарып, ал президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагасы Камчыбек Ташиевдин тандемин бузганын айткан. Тажикстандан премьер-министри Кахер Расулзода жумушчу сапары менен Кыргызстанга келди. Өкмөттүн маалыматында аны Манас эл аралык аэропортунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Өрөбаев тосуп алды. Сапардын алкагында Бишкек шаарында Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык кеңештин 1-жыйыны өтөт. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Мындан тышкары эки өлкөнүн өкмөт башчылары борбор калаадагы инфраструктуралык ишканаларга барышат. Дөөлөт курулуш компаниясынын Кудайберген жана Шопоков объектилери курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине өткөрүлдү. Министрлик компания салып жаткан турак жай комплекстери 4 жылдан бери бүтпөй, жарандар ушул күнгө чейин батирлерин ала албай бийликке бир нече жолу кайрылганын билдирди. Ишкана үлүшчүлөрү төлөгөн каражатты натыйжалуу пайдаланбай, курулуш иштери токтоп калганы айтылды. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Кудайберген жана Шопоков объектилери 2 жылдын ичинде толук курулуп бүтөөрүн айтты. Ал үлүшчүлөр менен түзүлгөн келишим кайра каралып чыгып, төлөмдөр жаңы бекитилген график менен жүргүзүлөөрүн кошумчалады. Буга чейин маалым болгондой 2023-жылы Шопоков шаардын мэриясы компанияга 8 гектардан ашык жер тилкесин берип, анын акысына курулуш ишканасынан 140 батир алмак. Компания жалпы 2296 квартира салышы керек болгон. Курулуш иштери 2024-жылы башталган, жумуш ошондон бери бүтпөй келет. Кечээ Жайыл районуна караштуу Суу Самыр айыл аймагынан Боронду жайлоосунда 59 жаштагы жаран 50 баш кою бир ат менен кар көчкү астында калганын УКМ билдирди. Кырсык тууралуу кабарды куткаруучуларга Кызыл Ой айылынын башчысы берген. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажыкеевдин тапшырмасы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгынан 24 куткаруучу көчкү алдында калган жаранды издөө иштерине жөнөтүлдү. Манас шаарынын тургуну катары жеке пикиримди айтам деп турам да. Албетте. Бул Камчыбек Кыдыршаевдин ушул баягы өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп турганда, бүтүндөй бир эле Манас шаары эмес, бардык региондо, бардык областтарда жүргүзүлүп жаткан курулуштардын сапатын жакшыртуу багытында анан эми токтоп калган көптөгөн курулуштар бар экен да, бар болчу да. Муну элдин баары билет да. Мына ошолорду кайрадан жолго салып, ушу болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап, ошол баягы элдин жашоосун жакшыртуу максатында көптөгөн курулуштардын жүрүшүн талапка ылайыктуу, сапаттуу бүтүрүүгө чоң салым кошкон. Муну элдин баары билет. Андан башка дагы Камчыбек Кыдыршаев эми ГКМнын башчысы болгону менен бүт эле курулуш министринин ролун, жол, транспорт тиги министрлердин, башка министрликтердин ролун аткарып калды деп элде да көп сөз болуп жүрбөдүбү. Бирок баягы орун басар катары, ошо өкмөттүн төрагасынын орун басары катары ошол иш Камчыбек Кыдыршаевдин милдетине кирет турбайбы? Ошондуктан бул киши
жолго болобу, курулуштарга болобу, бардык аймактардагы ошол баягы инфраструктураны жакшыртуу максатындагы иш-чаралардын баарын баягы талапка ылайыктуу мыйзам чегинде аткарып, көптөгөн баягы жетекчилердин шалаакылыктарынан токтоп калган ишканаларды, жолдордун начар бүтүлүп калган, сапаты начар болгон асфальтталган жолдордун канчалаган объектилердин баарын баягы оңдоп түзөп жолго салып, элдин баягы жашоо турмушун жакшыртууга, социалдык маселесин жакшыртууга кошкон салым деп билебиз да биз. Эгерде мындай алып караганда Камчыбек Кыдыршаевдин акыркы 5 жылдагы жүргүзгөн иштеринин дээрлик бардыгын баягы нар көтөргүс деп коет кыргызда. Нар көтөргүс иш кылды деп ачык эле айтсак эч ким жаңылбайт. Ал бир жагы, экинчи жагы дагы мына ипотека маселеси. Ипотека маселеси боюнча жанагы мугалимдерге, медиктерге дегеле Кыргызстандын жарандарына үй куруп берүү, ипотека аркылуу үй менен камсыздоо маселесин дагы башында турду. Үйлөрдүн сапаты, үйлөрдүн жакшы тез аткарылышы багытында. Бул өзү айтса өтө көп сөз. Бирок кыскача айтайын дегеним, негизи акыркы 5 жылда жүргүзгөн ошо элдин адеп ахлак, социалдык маселе, экономика, жалпы республикадагы ушул багыттагы иштердин туура жолго коюлуп, сапаттуу бүткөрүлүп, элдин ынтымагын бекемдеп, ошондой бир жалпы кыргыз эли үчүн жасаган эмгегин мындай бир өтө баалоо керек деп ойлойм да. Буга баа бериш керек ошол жасаган иштердин баарына. Ошондуктан мен айтар элем, баягы Манас шаарынын тургуну катары, мына бир эле мисал катары, Манас шаарындагы обул администрациянын имараты. Канча жылдан бери ушул мындай имарат көп жерде курулган жок. Ошондуктан булардын баары факты болуп атпайбы? Жөн эле куруу мактоо эмес болуп атпайбы? Ал жөн эле баягы Кыдыршаевдин, Камчы Кыдыршаевдин баягы жердеши катары же болбосо Манас шаарынын тургуну катары мактап атат деген сөз эмес бул. Муну теге көлгө барып сурасаң деле ушуну айтат, Таласка барып сурасаң деле ушуну айтат, Чүйгө барсаң деле айтпай кое албайт. Себеби айтканга теге толук негиз бар. Ошондуктан кыргыз элинин баатыры, мекенчил жигитибиздин кылган иштеринин баары Кудай көрүп турат. Ушу Камчыбек Кыдыршаевга бекем денсаулык каалайбыз. Жакшылыктар болсун, келечекте дагы көп иштерди жасайт, бүтпөгөн иштерди жасайт деген үмүттө элдин баары. Ошондуктан ийгилик каалайбыз.